Атактуу манасчылар жана жомокчулар. Балдар, манас дегенде силер эмнени элестетесиңер? Жомокту ким айтат? Манасчы деген ким? Ооба балдар, манас эпосун айтуучу адамды манасчы дешет. Манасчылар өзүнө таандык стиль менен айтуучу таланттуу инсандар болуп эсептелинет. Ик булдуң аламды бузган күйгашка чогулушуп 40 болду. Тонсуз келген чорого жакасын алтын жеңи жез. Кошпадана тургуй көз тоң кийгизди зор манас. Атсыз келген чорого кара байыр казанат. Калбыр өпкө жез кадат камыш кулак сом туяк. At mingizdi zor manaz. Malsız gelgen çorага adırda jırkın aravaş. Argımak budan aradaş at mingizdin zor manaz. Жомокчу бул эл жомокторун айтуучу, алп, караандардын окуяларын баяндаган адам. Манас эпосу Кыргызстандын сыймыгы, улуу рухий мурасы. Ал миллиондон ашык саптан турат. Манас жөнүндөгү дастан 1000 жылдан ашуун мезгилден бери муундан муунга өтүп келет. Эпосту манасчылар айтат. Биринчи жолу Манас эпосу улуу манасчы Сагынбай Орозбаковдон жазылып алынган. Сагынбай Орозбаков 1867 жылы Ысык көлдүн күнгөйүндө төрөлгөн. Атасы белгилүү сурунайчы болгон. Сагынбай бала кезинен тамашалуу ырларды жамактап ырдаганга, кошок чыгарганга шыктуу болгон. 15 жашынан манас айта баштаган жана манасчылыктын чоң чеберчилигине жетишкен. Сагынбай Орозбаков эпостун кыйла толук айтуучусу катары даңкталат. Саякбай Каралаев 1894 жылы Жетөгүз районунда туулган. Атасы карапайым малчы жана бүркүтчү болгон. Саякбай Каралаев 20 кылымдын башталышындагы ири манасчылардын бири Чоюкенин шакирти болгон. Өспүрүм кезинде эле Каралаев лирикалык ырларды чыгарган. Манасчы катары биринчи жолу 23 жашында эл алдына чыккан. Саякбай Каралаевга таандык Манас эпосунун варианты бир нече китеп болуп басылган. Даңктуу манасчылар бул таланттуу төкмө акындар. Алар манас айтууда каармандардын образдарына абдан берилип кеткендиктен алар өздөрүн ошол окуяларга аралашып жүргөндөй сезишет. Turda atandın görür dünya toza olgun uçukta Jirgülgün tümsükta Gengrimdin oyunda Karadeniz boyunda Orgu çan çıgar Orguan çandı görgünde Nekengin can çıgar Atandın görür dünya Orguan çandı karasa Atasının akıl pardın çan eken Anın artın karasa Çoңғаш qaday maleken Мұның артын қарасы Çoңгüründün çan eken Karası gözben gülünbey Anın артын қараса Қарағаш қаңарғымақ Арғымақтың çan eken Adam başın жерге салып тұр Қараған Манастын төрөлүшүнөн үзүндү. Ором улун колго алып, ороюн деди баланы. Ороп жатса ал бала оң колун сууруп алганы. 15 баладай көтөргөндө салмагы. Ezelkinin camağı Esnese geller arada Erenin manna zoraya Engele büyük çoğara Ezelkinin gevinden Erenin mannaz jönünün Eski sallıp koyalı